Кендештерим, бул жакта бээлерди, жылкыларды көрсөңүздөр керек. Бул жакта жылкыларды кайтарып бир окуя эсиме түшүп кетип, койдагы багам, жылкыдагы багам, мен өзүм жеке кызыгам, атты өтө жакшы көрөмүн. Атты ушунчалык жакшы көргөнүмдөн кээде мындайча айтканда кээ бир жигиттер аракты жыттап кайф алат да, рахат алат. Арак ичсе кайф алат. Кээ бирөөлөр ушул сойку кыздарга барса кайф алат, жырга алат. Мен ушул атты жытыга башкараңы болуп калгам, ачыгын айтканда. Кээ бир аялдар боюнда болгон кезде бананга, алмага, дагы бирдекеге, анарга башкараңы болуп калат го, ошону жебесе тура албай калат. Мен да ушу аттарга өтө кызыгам, бул жаныбарларды өтө жакшы көрөм, сүйөмүн да, мындайча айтканда. Азыр ушуларды карап, ойлонуп, талаада жүрүп, урматтуу мекендештим, бир окуя эсиме түшүп кетти. Ушул сүйүү тууралуу. Сулайман алейхисаламдын өтө көп аттары бар экен. Өтө көп аттары бар экен. Ушундай кайтарып жүрүп, сүйүп жүрүп, аттарын ушунчалык жакшы көрүп, бир намазды каза кылып коет экен да. Анан келип ойлонот экен да, кандайча ушу мен сүйүп калып бир маклукту, Аллах табарак ва таала жараткан бир атты деп сүйүп калып, көздөрүн карап, чачтарын тарап, өзүн карап, намаз өтүп кеткенин билбей калдым деп, баягы сүйгөн нерсесин келип туруп Аллах үчүн бардыгын башын жанчып өлтүрүп салат да. Кылыч менен кыя чабат баштарын. Аллах үчүн өлтүрөт. Кийин Аллах табарак ва таала мен үчүн ушундай жакшы аттарын кечти, мына сага деп туруп, шамалды Аллах табарак ва таалага унаа кылып берди, мындайча айтканда. Жүрүүчү каражат кылып берди. Шамалда билесиңби канчалык тездикте кетесиң. Кийин окумуштуулар бунда ижат этип, кийин чыгат бул нерсе дагы. Бирок азыр ага технология, илимибиз жете элек, бирок барабыз бул маселеге. Айтайын дегеним, Сулайман алейхисалам аттардан кечти, Аллах табарак ва таалага аны өтө тездик менен жүрө турган шамалды аскер кылып берди да. Ар дайым кызматына даяр. Эгерде сенин сүйүүң Аллах үчүн боло турган болсо, дүйнө сени азгыра албайт. Эгерде сүйүү, эгерде чуркоо Аллах үчүн эмес, сүйүүң ушу дүйнө үчүн боло турган болсо, урматтуу мекендешим, эч нерсеге жетпейсиң. Аллах табарак ва таала жазганына жетесиң, ашчасына жетпейсиң. Өтө кор болосуң. Өтө таза аба, урматтуу мекендештерим. Ээн тала эрме чөл дейт го. Аллах табарак ва таала бул жакта азыр койлор оттоп жүрөт. Койлорду да карап, бияктагы эмелерди карап, жеке мен өзүм караганды өтө жакшы көрөм. Бир Оштодагы бир таксыр бар, 10го жакын заправкасы бар. Ошентип кой кайтарып жүрүп, ойлонуп, желдерде чукуп жүрө берет да. Эч ким ойлобойт анын 10 заправкасы бар деп. Бирок аны сүйлөшсөң өтө күчтүү. Дагы бир таныш Ысык-көлдө таныш абабыз бар. Ал дагы ушу Ысык-көлгө чыгып алып, көлгө чыгып эле балык кармап башка кылып жүрө берет. Аны ойлобойт эч ким. Мунун банясы бар, мунун кафелери бар деп. Бирок өтө күчтүү байлык жактан дагы. Айтайын дегеним, бай бол каалаганыңча, бирок адамчылыктан чыгып калба, адам сапатынан чыгып калба эч качан. Баймын, зормун деп текебир болуп кетпе дейм да. Ар бир нерсени өзүң кылганга аракет кыл. Пайгамбар жүгүн дагы өзү көтөргөн. Кийим дагы өзү кийген, бардык нерсени өзү кылган. Пайгамбар тиккен жыртылып калган жерлерин. Өзүбүз кылганга аракет кылышыбыз керек. Өзүбүз кылбасак, өзгө келип эч ким бирөө бизге бир нерсе кылып бербейт. Кээ бирөөлөр өтө бай, курсак салып алган, мындай басат да. Акырын алар өтө күчтүү болот, тренировка кылат алар ар дайым. 50 000 сом айлык алат акырына. Бирок баягы бай өзү тренировка кылбагандыгы үчүн көбүнчө өлүп калат тез эле. Акырыналар көп жашайт.